Саламатсыздарбы? Бүгүн биз сиздерге Айлендин чыгармасынын негизинде даярдалган радио сериалды сунуштайбыз. Шоула 1-бөлүм. Канат менен Жанат эгиз сыяктуу чоңоюшту. Ортолорунда бир жашы жоктой куду эгиз сымал эле. Андан да экөөнүн сырткы келбеттери аябай окшош. Экөө тең кара каш, кара көз, чачтары тармал. Болгону Канат бойлуу жана олбурлуу, а Жанат болсо көз айнекчен бир аз арык өспүрүм. Адатта мындай балдарды ботаник деп коюшат. Канат деле жакшы окуучу, бирок Жанат жанын үрөп, ийгиликтерге жетишкиси келген бала. Адатта удаа балдар бири-бирин кызганып, ата-энесине маселе жаратат эмеспи? Булар такыр андай болгон жок. Канатта жок сапат Жанатта, Жанатта жок сапат Канатта бар. Экөө бириккенде гана бир бүтүмгө келе тургандай, пазл бүтүн болчудай сезилчү. Эгиз коздай ээрчишип ынтымактуу жүрүшчү. Бул жолда экөө мектептен чыгып көңүлдүү сүйлөшүп келе жатышты. Ар дайым апасы корого чыгып, кир жайып же тоокторго жем чачып көртүрүлүк кылып жүрчү. Бул жолу көрүнбөдү. Канаттын жүрөгү тез-тез сого баштады. Алайып кеткен сезирбейинге аракет кылганы менен Жанат дагы сезе калды. Күлкөсү ууртунда калып, ал дагы сестее түштү. Экөө тең бири-бирин карап алышты. Белгисиз бир коркунуч жүрөктү ээлеп, үйгө тез-тез кадамдай башташты. Үй жымжырт. Кирип келишсе, апасы чачылган үйдүн ортосунда канаты жулунган тооктой болуп уйпаланып жатыптыр. Дагы эле баягы атасынын кылыгы. Канат сумкасын ыргытып жиберип, апасынын башын көтөрө калды. Апа? Коркпо балам, азыр турам, деди аял көзүн араң ачып. Канаттын муштуму түйүлүп, өз тизесин өзү ургулап жиберди. Эмнеге сени урат? Мен Бала ызасына чыдабай көзү жашылданып кетти. Апасы алсыз гана жылмая берди. Ушундай. Дайым ага оор болгондо уулдарына карап жылмайганга аракет кылат. Менде баары жакшы, тынчсызданбагыла дегениби же балдарынын жүрөгүндө атасын жек көрүү болбосун деген далалатыбы? Канат муну такыр түшүнчү эмес. Эмнеге анын супсулуу апакеси ушундай чоң муштум адам менен жашашы керек? Эмнеге чыдашы керек? Атасы менен апасынын ортосуна ал түшүнбөгөн көп нерсе бар эле. Тез жардам чакырайынбы? жок Канат. Андан көрө Элизат айжеңди чакыр. Силердин тамагыңарды жасап, бир аз күн каралашсын. Апам айтты, үйгө келип кеткиле де. Өзүң болсо мени керебетке жеткир. Башым бир аз айланып жатат. Жатсам өтүп кетер. Кабатыр болбо балам. Канат апасын жөлөп тайып алып барып ордуна жаткырды да үй ичинде чачылгандарды жыйыштыра баштады. Жанат болсо рюкзагында чечпестен дубалга сүйөнүп олтурган боюнча катып калыптыр. Кудай сакта. Эми азыр мунун талмасы кармап калса эмне болот деген ойдон Канат өзү да коркуп кетти. Жанат деп барып жолкулдатып жиберди. Ал коркуп кеткенде же бир нерсеге тынчсызданганда эпилепсиясы кармап калат. Бул жолу шүгүр бир аз кармап барып токтоп калды. Болбосо шалакта оозунан ак көбүк атып жатып калмайы бар. Энесинин көз айнегин алып колдорун ушалап жиберди. Анын көздөрүнө карады. Эки бир тууган бири-бирин тиктеше түштү. Кийин экөөнүн жолу айры кеткенде Канат ушул өрмемди көз карашты көп эстейт. Ушундай чоң сүйүү, ишеним бар эле бул экөөнүн карактеринде. Деги эле ортосунда эч бир нерсе аралабай тургандай бекемдик, берилгендик бар эле. Жанына терең дем алып өзүнө келди. Канат, рахмат. Апам жокто кармап калабы дедим эле. Мен дайым сенин жаныңда болом. Эч нерседен коркпо, деди Канат энесин кучактай берип. Ал эми бул сөздү болсо Жанат өмүр бою эстеп калды. Оор күн башына келгенде Канаттын ушул сөзү кулагына жаңырар эле. Канат энесине тамак берип, тоокторду карап тиричилик кылганча бир топ убакыт өттү. Тай эжеси кечинде келди. Эжесинин түрүн көрүп бакырып жиберейин деп араң карманды. Дагы эмне болду? деди балдарга угузбаганга аракет кылып. Билесиң да, ура турган адамга себеп табыла берет экен. Колуна шалтыйсың. Ушундан көрө ажырашып кетсең кандай болмок? Атамдар деле кабыл алышмак. Азыр мурунку заманбы? Жок, ажырашканда эмне? Эки уулум бар. Чыдап жеңишим керек. Аларды атасыз кимдин көзүн каратмак элем. Азыр аялдардын колунан бардыгы келген заман. Жашап кетет элең аракет кылсаң. Болгону теги келесе сени атып салабы деп коркуп атам. Акмак десе, өткөн күндүн кегин ушинтип албай, же басып кетпейби десең? Унчукпа. Апасынын унчукпа деген аркасында эмне бар болду экен деп эшик сыртында Канат көп ойлонуп калды. Бул жерде бир кызык нерсе бар. Аны балдардан дайыма жашырышат. Атасын өзүнө болгон кызыктай мамилеси ойлондурат. Чоңойгон сайын муну даанараак сезе баштады. Атасы элдин алдына сөз өткөн, акылдуу десең акылдуу, билимдүү десе билимдүү кызматкер киши. Аны аялын мынтип чалажан болгончо урат деп айтса көп ишенбесе керек. Анткени көп учурда эшикти жаап алып, балдары жокто эч кимге билдирбей урчу. Канат уйкудан көз ачыла электе апасынын мээримдүү колдорун сезди. Дагы сыласын деп көзүн ачпай жата берди. Канат, тура кой.
Сабакка кечигесиңер. Апа азыр бир азга. Жаннатты да койгот. Тамак даярдап койдум. Канат ыргып турду. Апасынын көздөрүнө карады. Апасынын сулуу көздөрү адатынча балбулдап, мээримдүү. Коркуу кете түштү. Көңүлү ачыла ордунан ыргып туруп, Жаннаттын керебетине барды. Жаннат тур, сага кеттик. Жанат башын жаздыкка ката берди. Көз айнегин кийимдерин даярдай салып, жуунганга чыкты Канат. Бир азда иниси экөө көңүлдүү ышкыра кетип бара жатышты. Апам сага акча берди. Көрдүм. Ой куу элесин. Качан көрө калдың? Бөлүшөсүң да? Ооба, баарын эле ал. Мына баары сеники. А сенчи? Мен ачка болбойм. Жанат агасынын колунан акчаны алды. Кудуңдап сүйүнүп алды. Бир кезде токтой калып мынтип жиберди. Канат, сен мен агам экенин билгизбечи. Мага класста буйрук бербе. Бизди эгиздеп ойлосун. Ансыз деле ошентип ойлошот. Үйдө каалашыңча мага жардам бер. Бирок класста антпечи. Мен ая бергеним токтотчу, Канат ойлонуп калды. Дайыма Жанатта калкалай бергени үчүн ал аны өзүнөн алсыз деп ойлойт. Ден соолугу жакшы болбой калганына эмнегедир өзүн күнөөлүү сезет. Бирок чын айтат. Ашыкча эле анта берген болбойт. Энесин кучактай берди. Канат ошол жылды эч эстен чыгарбады. Сентябрь айынын ортосу болуп калса керек. Класстын эшиги чоң ачылып, класс жетекчи менен бир кыз кошо кирип келди. Арыдай ызылдап жаткан балдар бурулуп, кирип келген кызга карап калышты. Кийин канча жылдан кийин дагы ошол эле эсти Канат унута албай жүрдү. Бул кызда элдин көңүлүн бура турган бир нерсе бар эле. Суп-сулуу деп айта албайсың. Класста андан дагы сулуу кыздар бар болчу. Бирок эсинен чыкпай кала тургандардын бири болчу. Өзгөчө эле. Саламатсыңарбы балдар? Бул кыз биздин класска жагын келди. Аты Шола. Таанышып алгыла. Бөлбөй араңарга кошуп алгыла, макулбу? Шола, сени дагы жакшы окуган окуучулардын катарында болосуң деп үмүт кылам. Кыз билинер билинбес баш ийкеди. Жамыраган көздөрдөн жалтанды, алдыдагы бош партага эле олтура кетти. Канаттын ичи ысый түштү. Шола башкача ат экен деди ичинен. Өзүнөн эле эмес, 8-Б класстын баардык балдары дагы ал кызды карап жаткандыгын сезди. Ушул көздөрдөн коргусу келгендей сезим да ойгоно түштү. Бул биринчи жолу кызганыч эле. Шола келген күн анын жашоосун башка бир багытка бургандай эле сезилди. Жолго та унчукпай өз ойлору менен өзү алып урушуп келе жатышты. Байкаса Жанат дагы унчукпай келе жатыптыр. Эмнегедир маанайы жоктой сезилди. Сага эмне болду? Ботинканы кысып жатат. Эмкиде апам өзүмө чак эле бут кийим алып бер деп айтпасам, дайыма сеникин кийгизет мага. Кел анда, кысканды мен кийин. Чын элеби? Чын. Канат далдоо жерге олтура калды да бут кийимин инисине чечип берди. Жанат агасынын бут кийимин кийди. Бир аз чоң болуп калганына карабай кудуңдап кубанып алды. Кандай болду сага? Чак келди мага. Жанат чоң экендигин жашырып койду. Жакшы анда. Кеттик. Дайыма ушундай. Канат кыскан бут кийимди кийип сылтып басып баратса да көңүлү жайдары. Эч жери оорубагандай, эч нерсе болбогондой. Бул Канат да. Үйгө келишкен атасы үйдө экен. Милиция кызматкери болуп иштейт. Көп учурда үйдө эмес болчу. Бүгүн эмнегедир үйдө. Кандай сата? Деди Канат. Жусуп баласын бир карап койду. Башы ийкеди, бирок чекесин тырыштыра берип бурулуп кетти. Эмнегедир Канатты көргүсү жоктой дайыма бурулуп кетет. Көзүн тике каратпайт такыр. Жанат агасынан кийин башы ийкемиш болду. Жакшы эрте келипсиңер. Бүгүн көп иштер бар. Деди атасы суз гана. Атасы үйдө болгондо үйгө коркунучтуу энергия топтолгондой, балдар атасы эмес чоо үчүн бирөө келгенде кысынып турушар эле. Чай ичип, атасы айткан жумуштарды кылганга жөнөштү. Балдарды аябай эзип, кыйкырып жатып, бир той иштер жасатты. Жанат бир нерсени кыла албай жатканда Канат ага жардамдаша калмакчы болду эле, атасы түртүп жиберди. Өзү кылсын. Сен эмне муну жаман үйрөтүп салгансың? Колунан бир нерсе келбесе эле сага карап туруп калат экен, көзүн жалдырат. Эмне Канат кыла турган нерсени сен кыла албайсың? Мектепте дагы ушундайбы? Жок, мектепте Жанат жакшы окуйт. Деди Канат. Канчалык адилетсиздикке жини келгени менен атасына сабыр менен карап койчу. Анын көзүндөгү токтоолук жана эриктүүлүктү көргөндө жусу бого бетер жинденип кетти. Кылдан кыйкым таап Жанатты жилкелей берди. Эси ооп калганча иш кылдыртып, бир нерсени туура эмес жасап алса урушуп баштады эле. Канат чыдай албай кетти. Атасынын колун кармай калды. Анын ордуна мени уруңузчу. Мени уруңуз. Деди ачуусуна муунуп. Энең дурайын, тур мындай. Сага колумду булгагым келбейт. Сен кимсиң мени токтото тургандай? Тур мындай. Атасы дагы өзүнө түшүнүксүз нерселерди айтып, Канатты жек көрөтик деп алды да басып кетти. Ал машинасына отуруп жөнөп кеткен угушканда балдар бири-бирине карап жеңилдене дем алышты. Канат шалдырай дубалга жөлөнүп турган Энис жанына олтура кетти. Курсак ачтыбы? Эмне акча барбы? Канат күлүп жиберди. Кандай абал болсо дагы Жанат акча дегенде жанданып кетүүчү. Сен эс алып тур. Мен азыр ушул жерди бүтүрүп коеюн, анан ылдый жактагы дүкөнгө барып сэндвич алып берем.
Баса апам экөөбүзгө дайыма тең эле акча берет го. Сенде дайыма жок болот эмнеге? Билбейм. Ошондо жаралсам керек да. Канат менен Жанаттын күлкүлөрү чыгып көңүлдүү сүйлөшүп иштей башташты. Алар унаасын алысыраак токтотуп коюп карап турган атасын көрүшкөн жок. Ал эки балан карап алып өзүнчө жан азабын тартып онтоп чат. Кимдин баласы бул деген баягы мээсин жеген шектенүү дагы деле дилин кыйнап турду. Бул оору качан бүтөт? Балдар кичине кезинде бул нерсени жейм кетем деп ойлочу. Аялына болгон чексиз сүйүүсүнө ишенип ошенткен. Бирок андай болгон жок. Күндөр, жылдар, айлар өткөн сайын жарасынын бети ачылып эле бара жатат. Шектенүү 1 грамм да азайбады. Жатыркоо бөксөрбөдү. Деген өкө тең жигит. Жанат өзүнүн уулу ал каалагандай болбой агасынын көлөкөсүнө калып бара жатат. Баарынан дагы ошол өкүнүч жанын кашайтып, тынчтык бербей кыйначу. Канат болсо өзүнө ишенимдүү болуп чоңоюп, Жанат болсо кичинесинен оорукчан болуп калганы жусу үчүн бир аша албаган бел болду. Эмнеге анын уулу мынтип алсыз болуп төрөлүп калды? Болгон ачуусун анан уулунан чыгарар эле. Болбосо Жанатты аябай жакшы көрчү. Анын болгон күнөөсү Жанаттын көлөкөсүнө калып калган эле. Мектеп сага жактыбы? Деди апасы акырын гана. Шола ийинин куушуруп койду. Мектепте эле мектеп. Өзгөчөлүгү жок. Апасы бир орунга байырала албай улам жер которо берип көкөйүнө тийди. Аны кейиштүү карап турду да өз бөлмөсүнө кирип кетти. Эмне кылсын? Бул жакта иш чыгып калды. Бишкектин жаңы конуштарынын биринен үй табылды. Жок дегенде ушул жерге байырлап калармын деген үмүтү да. Шоола мектебине көнүп өз ишине көнүп кетсе эле болду. Шоола болсо Айдын шооласын карап ойлуу болуп турду. Баягы күндөлүк жазчу. Сооруп чыкты. Колдору өзүн өзү шыпылдатып жаза баштады. Мен кайра мектеп котордум. Дагы да мага жапырт караган көз караштар болду. Мына ушул көз караштар мени муунтуп жиберчүдөй болот. Буттарым титиреп кетип жакын жердеги партага отурдум. Менин аркамда отурган бир баланын көзү кызык, ушунчалык жылуу, мени кабыл алгандай, мени түшүнүп жаткандай карады. Бир гана көз ирмем болду. Мен тартып кеттимби, же ал тартып кеттиби? Бирок кызыктай абалда калдым. Баса атамды сагындым. Бул аптада сурансам апам жиберсе керек. Борбор шаарга келгенибизге кубандым. Анткени атама жакынмын. Бирок апам экөө чогуу жашырса эмнеге балдардын каалоосу эч качан кабыл болбойт? Мисалы мен жумалар, айлар, жылдар бою атамдын жанында жашасам деп кыялданып келем. Бирок бул такыр мүмкүн эмес. Атам менин Бишкекке келгенимди билбесе керек. Болбосо келет болчу. Бирок апам азырынча айтпай тур деди. Эмнеге? Чоңдорду такыр түшүнүп болбойт. Өздөрүнүн ойлоп таап алган мыйзамдары бар. Ал мыйзамдар бирөөнү муунтуп жатканы менен эч кимдин иши жок. Канат менен Жанат биринчилерден болуп класска киришти. Эмнегедир класска кечээ жаңы келген кыз дагы эрте келген экен. Канат өзү шар жүргөн бала эле. Дароо башын ийкеп жарк эте саламдашты. Ал эми Жанат эч нерсе дей албады. Кыз карап койсо уяла түшүп көзүн ала качты. Салам. Салам. Деди Шоола. Кыздын сезимтал жан дүйнөсү Канаттын көзүндөгү жылуулукту сезе калды. Кайсы мектептен келдиң? Балыкчыдан, башында Москвадан. Андан мурун кыскасы мен көп мектеп котордум. Көлдөн келген турбайсыңбы? Биздин мектеп жактыбы? Баса менин атым Канат. Ал эми бул Жанат. Менин иним болот. Канат ишенимдүү болчу. Кыз менен ачык айрым сүйлөшүп кетти. Шоола биринчи этияттап сүйлөшүп жатканы менен Канаттын үнүндөгү жылуулук менен ишенимдүүлүк эрчитип кетти. Ачыла түштү. Кызыкчылыктары да бир чыгып калды. Көргөн фильмдери тууралуу бир аз сүйлөшүп олтурушту. Сабак башталганда Канат көзүн кыса күлүңдөп коюп өз ордуна өтүп кетти. Шоола таң кала түштү. Буга чейин көп эле классташ балдар анын көңүлүн алганга аракет кылышчу, бирок Канат аларга окшош эмес эле. Кыздын жүрөгүн тойлаткан бир нерсеси бар болчу. Сабак аякта үйгө жөнөй турган болгондо Канат Жанатка акырын шыбырай берди. Сен үйгө бара бер. Мен анан барам. Эмне? Апама бир иши чыгып калды деп кой. Сен каяка? Бир жака. Үйгө барганда айтам. Канат ушинтип шыбырай берди дагы Жанатты жалгыз калтырып мектептин аркасын көздөй шыпылдай басып кетти. Көз айнегин оңдой берип таң калган Жанат туруп калды. Ушуга чейин бир дагы жолу экөө бөлүнүп үйгө барышчу эмес. Балким бир-эки жолу бир себептер менен болсо болгондур. Бирок Канат жинденип кетип бара жатты. Канаттын кайда экенин билип жатты. Ого бетер жаны ачышты. Алгач байкесин тиги кыздан кызганып жаткандай болгон. Бирок чындап келгенде дагы да болсо Канат өзүнүн кыз жандап кеткеничи өрттөнүп жатты. Бирок балалык кылып анын анализдегенге алы жеткен жок. Ичинде ызаасы кыйнап муунтуп бара жатты. Апасы айым сыртка чыгып келе жаткан. Жанаттын жалгыз келе жаткандыгын көрүп санаркай түштү. Канат кайда? Мен кайдан билем? Өзүнө чалбайсыңарбы? Деп күңкүлдөгөн жигит апасын карабай өтүп кетти. Айым эмне дээрин билбей туруп калды. Канаттын телефонуна чалды эле алган жок. Кызык, экөөнө эмне болду? Канат муну
жалгыз таштачу эмес эле. Канат чындап энесин жалгыз таштачу эмес. Анткени бир жолу жолдо жалгыз келе жатып иттен коркуп талмасы кармап калган эле. Ошондон кийин аны такыр жалгыз калтырчу эмес. Андан бери жылдар өттү. Шоола менен Канат экөө бара жатты. Сенин үйүң да ушул жактабы? Жок, мен сени узатып бара жатпаймынбы? Кыз бырс күлүп жиберди. Канат адатынча күлүңдөп койду. Узатып бара жатсаң, анда сумкамды да көтөрүп ал да. Келе, көтөрүп алам. Экөө ар кайсы сөздөрдү сүйлөшүп бара жатышты. Өзү машыгып жүргөнүн, эмнелер жагат, эмнелер жакпайт баарын айтып берип салды. Спортчу Канат деген сен турбайсыңбы? Жөн эле Канатмын мен. Келгенден бери легендага айлантып, сени сөз кылып атышкан. Бирок ал сен экениңди билген эмесмин да. Класстын сыймыктанган окуучусу экениңди эми билип жатам. Эми анчалык деле эмес. Бир-эки жерден баш бейге алгам. Деди Канат. Ошентип аркы беркине сүйлөшүп жетип калышты Шооланын үйүнө. Сумкасын колуна берип жатып, Канат кыздын көздөрүнө карады. Көздөрү сулуу болчу, апкарый түштү. Кыз болсо аны ого бетер сүрдөтүп, көзүн тартып кетпей туруп алды. Кана, эр болсоң мени көпкө карап көрчү дегендей каректери. Жакшы кал, эртең көрүшөбүз. Рахмат узатып келгениңе. Шоола токтоо гана рахматын айтып кирип кетти. Канат денги боло артка кайтты. Буга чейин ал кыздар менен бир-эки жолу мамиле куруп көргөн, бирок мынчалык таасирленген эмес эле. Жолдо мас кишидей бир жылмайып, бир мостоюп барды. Бир кезде караса үйүнө жакындап калыптыр. Шаша боша эки жагын карап алды, эч ким жок экен. Бирок анын кеч келген апасынын көз жазымда калган жок. Ошол күнү кечки тамакта Канатка карай жылмайып алды. Эмне болду сага уулум? Уулум дегенди ушундай бир мээри менен айтчу апасы. Башын көтөргөн бала апасынын өзүнүн жан дүйнөсүн окуп тургандай оңтойсуз болуп кетти. Жакшы эле баары апа. Эч нерсе болгон жок. Угуп туруп укпай калып жатасың го. Бир жылмайып, бир ойлонуп, башкачасын. Мунуңар сүйүп калыптыр. Деди Жанат бурк эте. Канат ага кыжалат боло карап койду. Апасы андан башка эч нерсе деген жок. Канаттын башынан сылап өзүнчө улутунуп алды. Жанат менен жалгыз калганда Канат аны капталган укуду. Болду чем, кечке эле тултуй бересиңби? Мен жолда араң келдим. Койчу, анда сени эртең балдарга табыштайын. Алар менен чогуу кет. Болобу? Эмне? Эртең да жеткирейин деп атасыңбы? Акырын, апам укпасын. Уксун. Апам эмес, атам да уксун. Жанат дейм, эгерде сырды сактасаң, мен жуманын аягында. Канат энесинин кулагына шыбырай берди. Кабагын чыктаган Жанат араң көндү. Көнмөк деле эмес. Канат баары бир ал кыздын арасынан бара турганын билгендиги үчүн көндү. Агасынын мүнөзүн беш колунда билип бүткөн. Анан да жакшы билгендиги үчүн аны кайсы жерде эмне кылып колдонуу керек экенин да билчү. Ким менен келдиң? Деди апасы Шоолодан. Адатта кыз эч кимди жанына жуутпасын билүүчү. Көп киши менен баарлашпасын билгендиги үчүн таң калып сурады. Досум? Деди Шооло тамагын шашпай чайнап атып, бирок жүрөгү кабынан чыгып кетчүдөй дүкүлдөп жаткандыгын сезди. Канатты ойлосо эле жүрөк ушинтип сого баштачу болду. Бетиң албырып турат. Апа баштабачы, баары жакшы. Сен акылдуу кызсың. Оору кандай учурларга таасир берет билесиң. Албетте досторуң болуш керек. Сенин чөйрөң да болушу зарыл. Мен каршы эмесмин ага. Бирок баарын акыл менен чене. Сен экөөбүз ушунча жол бастык. Эми баары жакшы болуп баштаганда бир нерсе болуп кетпесин деп чочулап турам. Азыр айтат. Сен ооруң үчүн жашабаган жерим калган жок. Жаш чагымды кантип өткөрдүм билбейм. Ошонун баарын айтат деп көзүн жума калды Шоола. Апасы эч качан антип айткан эмес. Бирок Шооланын коркунучу так ушул жерде эле. Көзүн ачты. Апасы ага мээри менен тиктеп турган экен. Ушундай чоң сүйүүнү көрдү көздөрүнөн. Өзүнүн жанагы ойлору үчүн уяла да түштү. Апа, мен сага убада берем. Мага зыян кыла турчу эч нерсе кылбайм. Мен баарын билем. Абайлайм, апа. Апасы кызынын чачтарынан сылап койду. Жалгыз кызы жашап кетсин деп эмнеге гана барган жок. Ушунун жүзү күлсүн деп жасады баарын. Бирок тагдырдын буйругунан адам качып кутула алабы? Шооланын апасы кучактап өп, көкүрөгүнө бекем кысты. Мындан канча жыл мурун ымыркай кезинде мээри менен биринчи жолу көкүрөгүнө кыскан эле. Сиздер бүгүн Айлендин чыгармасынын негизинде даярдалган радио сериалды угалдыңыздар. Даярдаган жана баяндаган Мерим Абдыкадырова, үн коштогондор Мамат Азим Сүйүнбаев, Мелис Кудайбердиев, Жумагүл Аскербек кызы, Нориза Силбек кызы, көркөмдөп музыкалаштырган Белек Култаев.